Аллах Таала қияматта адамға берген нематтардан сұрайды. Аллах бүгін бізге қанша деген жақсылықтарын төгіп, мол қылып құйып беріп жатыр. Аллах Таала, урматтуу мұсылмандар, балким кейбір пайғамбарларға бербеген біздің бүгін көріп отырған мадди, жей тұрған финансовый нәрселер бүгін бізге беріп қойды. Кейбір пайғамбарлар жебеген тамақты бүгін біз жеп отырмыз. Кейбір пайғамбарлар кийбеген киімдерді біз бүгін киіп отырмыз. Кейбір пайғамбарлар көрбеген заманда ошондой бая мүмкүнчүлүк, жеңилдикте біз бүгін жашап отырмыз. Аллах Таала ушунчалык берген жеңилдиктер баарын эртең кайра сурап алат. Бүгін жеп эле бүтүп калат экен дебеш керек. Бүгін ичип эле бүтүп калат дебеш керек. Бүгін ушул жыргатчылыкты пайдаланып эртең сурагы жок калат экен дебеш керек. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз үйүндө жатып ачка болду. Пайгамбар бирок үйүндө жок экен жей турган нерсе. Ачка көчөгө чыкты. Пайгамбарды ачкалык көчөгө алып чыкты. Пайгамбар көчөгө чыкса, жолдо барат караса Абу Бакр, Умар турат. Пайгамбардын эң жакын сахабалары, пайгамбардын достору экөө тең жолдо турат. Пайгамбарыбыз ушул маалда силерди көчөгө эмне чыгарды деди. Көчөдө эмне кылып жүрөсүң экөө ушул убакта? Я Расулалла, бизди үйдөн ушул маалда ачкачылык көчөгө чыгарды, я Расулалла деген. Анан пайгамбар андай болду, жүргүлө деди. Умарды, Абу Бакырды пайгамбар эрчитип алып, бир ансарлардан болгон ансардын үйүнө барды. Үйүн барып эшикти тыкылдап, аял ачты. Ансар өзүнүн жумуштары менен сыртка бир жака чыгып кетти. Аял пайгамбарды сахабалар киргиле. Ансари бая сахаба үйдүн эзи кайра үйүнө кайтып келди. Келде үйдө пайгамбар бар, Абу Бакыр бар, Умар бар. Бая ансар ушунчалык сүйүндү. Бүгүн эң сонун конок үйгө келген турбайбы дейт. Конок келген адам жаркылдап, жылмайып тоса болуш керек. Пайгамбар сахабаларга ошого үйрөткөн. Болбосо дагы бар нерсесин койдурганга үйрөткөн. Бизде кейбир коноктор кезинде маңдай түшүп кетип бир аз. Үйдө өзү жок болуп атканда, жетишпей атканда ушулар да келип отуруп. Пайгамбарыбыз сахабалар ушундай болгон. Үйүндө барын бардай койгон, ошол конокту сыйлап, урматтап, жаркылдап тоса болгон. Бая сахаба курма. Арабтарда, Мединада көбүнчө ошол заманда көп жейилген фрукты курма болчу. Мөбө. Курманын биз курма жеп атпайбыз бүгүн. Ал курап калган эме. Соолуган, кургакталган курмасы да, кургаган курмасы. Как курма. Курманын рутап деп коет, свежий болот. Бусур деп коет, корозу болот. Бая сахаба корозун, свежийин, анан кагын курмасын, биз жеп аткан курманын баарын алып келип шингили менен пайгамбарыбыздын сахаба Абу Бакр, Умар үчүн астына койду. Ал деген өзүң каалагандай тандап жаккан жей деген. Я Расулалла, кааласаңыз бунуңуздан жеңиз, кааласа бунуңуздан жеңиз, кааласаңыз бунуңуздан жеңиз. Демек пайгамбарга алар бар нерсесин баарын алып жайган. Себеби пайгамбар ошондой конок болчу. Ал ааламдагы эң жакшы махлук болчу да. Ал адамды ошончолук сыйланып турган адам болчу да. Сахабалар пайгамбарды өзүнүн ордун билип ошентип сыйлаган, берген, үйүндөгү катып койбостон баардык жакшыны алып чыгып пайгамбарга жайышкан экен. Анан бычагын көтөрүп, коен пайгамбар келип барып бир кой сойбосом болбойт деп эшикке жөнөп калды. Пайгамбарыбыз сүт бергенине тийбегин деди. Себеби анын эртең пайдаланасың. Конокко барган адам, демек бай адамдын башкалардын пайдаланып, ачкөздүк кылып, анын жакшысын алып койбош керек экен. Пайгамбар сүт барына пайдаланган бай нерсесине тийбе деди. Бая сахаба барып бир койду союп, бышырып алып келип пайгамбардын астына койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнөн ачка чыкты эле. Абу Бакр ачка чыкты эле, Умар ачка чыкты эле да. Ошол жерде жеп, койдон жеди, курмадан жеди, суудан ичти, баардык нерсе курсактап той кылышты. Той бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эртең ушул неаматтардан да сураласыңар" деди. Пайгамбар, Абу Бакр, Умар ошол неаматка жетиш үчүн ачка болчу да. Ачка отуруп чыдай кетип анан көчөгө чыкты эле. Бизде бүгүн үйдө жок дегенде бир жумалык продукт бар да. Жок дегенде бир күндүк жетерлик тамагыбыз бар да. Кээ бирлердики жылдап үйүнө жыйылган бар, мүмкүнчүлүк каражат бар да. Абу Бакр айтты: "Я Расулалла, эптеп кыйналып жетсек да ушудан суралабызбы, я Расулалла" деди. Пайгамбарыбыз: "Ооба, суралабыз." Демек, урматтуу мусулмандар, эгер шүгүрүң кылбаган болсоң суралабыз. Жана айткандай эле, Аллах сурай турган болсо, жеңил сурайт. Мейли Аллах берген нематты пайдаландың, жедиң, ичтиң, пайдаландың. Бирок ошону шүгүрүн берген болсоң, жаратканды тааныган болсоң, ордундай кылып ибадат кылган болсоң, иншалла Аллах аны жеңил кылып кетет. Урматтуу мусулмандар, Аллах Таала кыяматта адамдардын зекетинен сурайт.